Саламатсыздарбы чындыктын көрөрмандары, эфирде кырдаал берүүсү. Аны мен Жумагүл Абдурайым алып барамын. Кирметтүү өлкөбүздүн келечегине кайдыгер эмес болсоңуз, анда биз менен бирге болуңуз демекчимин. Бүгүнкү кырдаалдын коногу Демилгелүү жаштар уюмунун негиздөөчүсү, жарандык активист Улан Адышев болмокчу. Куш келиптирсиз, Улан мырза, биздин студиябызга. Куш болдук. Улан мырза, активдүү жаштардын көз карашында бүгүнкү өлкөбүздөгү саясий кырдаал кандай өңүттө түс алып жатат? Бүгүнкү биздин Кыргызстанда кырдаал, мен ойлойм, өтө мындай опурталдуу бир өңүттө баратат. Анткени булундай азыркы темпен кете турган болсо, кийинки жылы, 21-жылы саясий дагы, социалдык дагы, анан экономикалык өтө бир чоң жарылуу болуп калышы мүмкүн. Анткени бул нерсе мындай түбөлүктүү эч качан уланышы мүмкүн эмес. Анткени адамдардын арасындагы бүгүнкү эле болуп аткан сүйүү эртең кайра тетрисинен жек көрүүгө тез эле өтүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан бул кырдаал өтө опурталдуу деп ойлойм. Жаштардын өкүлү катары ушул суроону сизге да бергим келип жатат. Жаштар эскилер кетсин, улуумун бийликке келбесин деп талап коюп жатышпайбы? Ушул талапты сиз да колдойсузбу? Негизинен иллюстрация деген теманын колдоочусумун, бирок жаштар деген критерий менен, же болбосо жаштар деген нерсени бөлүп алып эле бир гана жаштар келсин, бир гана жаштар кызмат элесин деген каршымын. Анткени бул өтө туура эмес нерсе. Анткени жаштардын ар кандай жаштар бар, сапаттуусу бар, мисалы билимдүүсү бар, тажрыйбалысы бар, жегеркилер такыр эле жөнөкөй жаштар бар. Ошондуктан бул жаштар деген гана бир критерий менен кызматка коюу, же болбосо иштешүү, же аларды мамлекеттик жумуштарга тартуу өтө туура эмес. Бул жердеги критерийлер анын кылган иши, колуна бир нерсе келеби келбейби, буга чейин эмне иш кылган, ошол сыяктуу нерселер болуш керек. Бул жерде эч качан жаш деген мындай жаш деген белгинин катарында эле адамдарды эки тарап бөлүп койгон өтө чоң катачылык болуп эсептелет. Башка эң жакшы көп мисал кылтат, мисалы Америкада президенттер 78, ошол 80ге барып калган адамдар президент болуп келатат да. Ошол эле дүйнөдө эң жакшы өнүккөн өлкөдө деле 90дан ашкан чоң биздин мындай улуумундагы өкүлдөр келип туруп мамлекетти башкарып, бир жуманын ичинде мындай өзүнүн мамлекетине миллиарддаган акчалар төктүрүп койдот да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жаш деген бул мындай бөлүп ала турган критерий эмес. Алдыда президенттик шайлоо. Сиздин оюңузча жаштар адашып калбаш үчүн талапкерлердин кайсы сапаттарына карап тандашы керек? Бизде Кыргызстанда президенттик шайлоо 10-январда болот. Негизги талаптар бул тазалыгы, болуп аткан келе аткан кандидаттын канчалык тазалыгы. Басып өткөн жолун карап көрүш керек. Ал адам таза иштедиби, кимдер менен иштеди, эч кандай коррупциялык иштерге аралашкан эмеспи? Бул биринчи критерий. Экинчиси, ал адамдын деңгээлин элементарный жөн эле бир кагаз карабастан жакшы сүйлөп бере алабы? Биздин мамлекетти бир чет жакка чыкканда мындай буга чейин бир да президент болгон жок, биздин президент деп сыймыктанганчы. Бардыгы эле болсо мемдер пайда болуп кетти, артынан шылдыңдоолор пайда болуп кетти. Бул эмнени көрсөткүчү? Биз ошол президенттерди мындай сыймыктанып кабыл алган президенттер эмес да. Ошондуктан мындан кийинки болочок президентибиз кайсыл жерде болбосун сүйлөгөндө, анын кылган иштери, же болбосо өзүнүн кызматкерлери менен сүйлөшкөндө дагы биз сыймыктана турган адам болсо, ошондой деңгээлдеги адам тандап алышыбыз керек. Андан кийинки үчүнчү бул негизги бир критерийлердин бири, ал адам Кыргызстан үчүн өзүнүн баягы амбицияларын кандай бөлө алабы? Мисалы жеке кызыкчылыкты эле бул менин адамым, бул менин адамды эле кое алабы, же болбосо мамлекеттин кызыкчылыгын бийик коюп туруп, татыктуу, татыктуусуз деген бир критерий менен тандайбы? Кызматка коюп аткандачы. Буга чейинки ошол биздин чоңдор, биздин чиновниктер негизги баягы тандай турган бир критерийлиси бул өзүм адамым деген болуп калды да. Мисалы аким койсо деле, керек болсо айыл өкмөт койсо деле бул менин адамым, өкүл уулум, тууганым, бирдекем досу деген сыяктуу. Андай болбош керек. Ошондой нерсеге жол бербей турган кандидат президент болуш керек деп ойлойм. Президенттикке атсалышып жаткан талапкерлердин арасында ушул сиз айтып жаткан талаптардын баарына жооп бере ала турган талапкер барбы өзү? Эгер болсо айта аласызбы ким экенин? Келе жаткан шайлоодо мен Мадумаров Адахан Кимсановичти тандайм. Бул менин ачык тандоом, эч кимден жашырбайм. Бул 10 жылдык бир мындай өзүн билип, көрүп тандап келген бир киши. Эмне үчүн Мадумаровду тандайм? Балким ошол адамга токтолдум. Жогоруда айткан критерийлер бардыгына туура келет. Бардык сапатынан ушунча жыл басып өткөн тарыхында карап өтсөңүздөр,
Кыргызстандагы саясатчылардын арасындагы мындай бирден бир таза саясатчылардын бири да. Кene бир дагы жерде анын аты бана коррупциялык иштерде аралашкан эмес. Саясий бир интригаларда аты чыккан эмес. Бардык жерде таза. Болгон ага мындай көп жылдык атайын каралоо менен эле көпчүлүк адамдардын башына мындай оюн буруп койгондо жок эле нерселер мененчи. Бирок аларды мындай түшүнгөн адам жакшы изилдеп карап көрсө, бул киши мен ойлойм татыктуу деп алар дагы 10-январга чейин өздөрү ошол ойго келет деп. Түшүнүктүү. Мадымаров мырзаны колдогон жаштардын катарында экенсиз. Саясаттагы кайсы иштерин баалап ал кишинин колдоочусуна айланып калдыңыз эле? Жогоруда айткандай эле мен 10 жылдын тегереги болду колдогонум. Эң алгачкы жолу бул 2010-жылы болгон. Ал убакта мен студент болчумун. Бул күз айларында болгон, мындан туптур 10 жыл мурун. Мен кечиндеси эсимде, кадимкидей эле телеканалдардын көрсөтүп атканда, бүтүн Кыргызстан партиясы өттү деп айтылганда, мен эми кайсы партиялар өткөнүн карап отуруп, анын эртеси күнү эле өзгөрүп кетти ал көрсөткүчтөрчү. Мен ошол күндөн баштап чечкем, мен келечекте ошол партияны колдойм деп. Андан бери 10 жыл өттү, 10 жылдан бери колдоп келгениме эч өкүнгөн жокмун. Айрыкча мына кечеги 5-октябрда болгон окуялар алга мындай далил болду. Кайсы мындай сапаттарына карап эмне үчүн колдоп келдим. Анткени ага чейинки тарыхты албай эле койлу, 10 жылда эле алайлы. Мисалы үчүн канча партиялар келип кетти. Мисалы үчүн 2010-жылы биринчи орунда келген Атажурт келген. Атажурт партиясы бүгүн каякта? Эч ким колдогон жок. Арнамыс партиясы келген, Арнамыс партиясы каякта? Азыр жок. Андан башка партиялар келген. Бүгүнкү күндө кечеги 2020-жылда болгон шайлоодо көрдүк да кайсы партиялар канча балл же болбосо канчалык элдин колдоосуна ээ болду да. 7% барьерди 15 партия катышса, ошонун арасынан 6.900.000 тегерегин акча коротуп, анын дагы баса белгилеп айтайын, 5 миллиону бул бана күрөөнүн акчасы болчу да. Мындайча айтканда 2 миллионго жетпеген акча менен 143.000 тегерегине да ошол алды да. Бул жогорку кеңешке өткөн бирден бир таза партиялардын бири болуп эсептелди. Анан 10 жылдын аралыгында бийликте болбосо дагы адамдар ишенип добуш берди. Бул нени билдирет? Бул чыныгы бир элдик партия экенин билдирет. Жападан жалгыз элдик партия деп жатасыз да. Элдик таза партия эмне себептен 2 жолу катарынан шайлоо босоосунан өтүп парламентке келе албай калды? Эң негизги жана бирден бир себеп бул буттоосулар. Оппозиция болгон тарабы деле, биригиптүү бул партиянын өтүшүнөн каалабайт. 2010-жылдагы шайлоонун себебин айттым. Ал жылдар ачык эле мындай өткөзбөй койгон болгон. Андан кийинки ошол убакта баягы БШКда жүргөн адамдар деле айтып жүрдү, башка адамдар айтты. Андан кийинки шайлоодо 2015-жылкы шайлоодо баарыбыз билебиз, 2015 деле, 2017 деле, 2011 деле бардык шайлоолор таза өткөн эмес. 2010-жылы Адахан Кимсанбаевич жана Ал Инсан жетектеген партияга адилетсиздик болгонун көрүп, ошол адилетсиздикке каршы чыгып, ушул партиянын колдоочусуна айланып калдым деп жатпайсызбы? Анын дагы бир сөзүңүздө ал адилетсиз буттоосулар уламдан улам ар бир шайлоодо кайталанып жатат деп айттыңыз. Ушул буттоосулардын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Анткени эч бир тарап өзүнүн баягы коррупциялык схемалардын ачылып калышын же болбосо ошол коррупциялык жолдор менен кандайдыр бир тапкан акчаларын ошол нерседен ажырап калышын каалабайт да. Ошондуктан таза бир инсандын келип калышын дайым тоскоолдук көрсөтөт, өтпөшүнө болгон күчүн аракетин жасап өткөзбөйт. Шайлоонун үгүт иштери башталып элек болгону менен соц тармактарда көптөгөн шайлоого байланыштуу сурамжылоолор жүрүп жатпайбы? Ошол сурамжылоолордун дээрлик көпчүлүгүнүн жыйынтыгын карасак, Адахан Мадымаров экинчи болуп, биринчиде Садыр Жапаров бара жатат. Ошондо ал сурамжылоолорго катышып жаткандардын көпчүлүгү жаңылышып жатабы? Бүгүнкү күндө тилекке каршы жаңылышып жатышат, ошол көпчүлүгү. Эми бул жөнөкөй калктар, кандай десек, аларды ошол жаңылууга алып барган көп бир канча мындай себептер бар. Мисалы фейк аккаунт дегенди бардык эле билип калды. Аз көрүүчүлөр деле өздөрү издеп, тандап мындай анализ кылып көрсө болот да. Миңдеген адамдар атайын акча алып, ошол азыр Мадымаровдун негизги оппоненти болгон адамга иштеп атышат да. Социалдык тармактарда, интернетте, ошол эле YouTube каналдарда ошо башка бир адамдардын оюн өзгөртүү максатында ошо Жапаровду жакшы көрсөтүп, аны айга күнгө тенеп фейк аккаунттар иштеп атат. Бул талашсыз нерсе. Бул бир канча сайттар жазып чыкты. Атайын изилдеген журналисттер жазып чыкты. Бул мындай факт нерсе.
Андан кийинки нерсе ошо Садыр Жапаровдун жанында жүргөн негизги команда, мисалы эртең ал киши президент болуп келип калса, бир кызматтарды ээлей турган адамдар, алар дагы өзүнүн каналдары аркылуу, ошо эле телеканалдар аркылуу, жалданма блогерлер аркылуу, же болбосо атайын мындай сайттар аркылуу ошол кишинин образын мындай элге жакшы көрсөтүү максатында көптөгөн акчаларды жумшашып атат да. Мисалы үчүн Регион ТВ баардыгыбыз билебиз, бул кайсы кишиге таандык экенинчи. Бүтүндөй бул Жалал Абад, керек болсо Ош областы көрө турган канал да. Ал жерде бир журналист чыгып алып туруп, күн сайын Мадумаровду жамандаган, күн сайын жамандаган, бул жигитчилик эмес да. Мындай журналистиканын этикасына жатпайт да. Журналистиканын этикасы боюнча бир адам жөнүндө сөз кетип атса, ал адамга да сөз бериш керек. Ал маалымат туурабы, туура эмеспи? Анын эл ошодон өзүнчө бир жыйынтык чыгарып алат. Андан сырткары 7 канал бар, ЛТР бар, мына жакында эле ошол Аксы окуясы боюнча маалыматтар чыгарды. Ал жерде айтып атат, эми бул күлкүлүү нерсе да. Мисалы үчүн 2002-жылдагы болгон окуяга Мадумаровду ошол нерсеге такап койтат да. Ал жерде такыр башка адамдар күнөөлүү нерселер да. 30 минуталык программанын 25 минутасында Мадумаров жаман деген нерсе кетип атат да. Көргөн адамдар көрсерик, эми ЛТР бардык жерде таратат. Ошондуктан биз ошондой нерседен адашып калбаш үчүн адамдар өздөрү анализ кылып, ал кишиге эмне үчүн айтып атат, эмне жөнүндө айтып атат деп талдап туруп, анан бир жыйынтык чыгарыш керек. Мен өзү журналист эмесмин, бирок мындай интернеттен ачык булактарды издеп көрдүм, ошол Кочкоров боюнчачы. Ал кандай киши, кандай маалыматтарды алып чыккан, же болбосо кимдин адамы деген сыяктуучу. Сиздер деле үйдөн отуруп Google'дан издеп көрсөңүздөр болот, ошо Нышан Кочкоров боюнча. Мен айткан бир-эки фактыларды айтам, анан өзүңүздөр байланыштырып көрсөңүздөр болот. Биринчиси, 2012-жылдары муну Ата журт партиясы Кочкоровду ошо биздин КТРКга баягы байкоочу кеңешине мүчөлүккө ошол Ата журт партиясы сунуштаган экен. 2013-жылдары митинг болгондо Ташиевдин элге кайрылуусунун сөзүн, ошо митингде сүйлөгөн сөзүн ошол дал ушул Кочкоров жазып берген экен. Ал деле ошол интернетте жүрөт. Кийинкиси Жапаров жөнүндө мына быйыл мурдагы жылкы видеолорунда кайрылууларды жазып, ар кандай бир нерселер жазган, бул ошол Кочкоров болуп эсептелет. Андан кийинкиси, мисалы Кочкоровдун жанында көрсөңүздөр, бүт ошо Жапаровдун жанында жүргөн адвокаттар жүрөт. Мисалы пресс-конференция бергенде, башка кылганда. Бул мен айткан нерселердин баардыгын бириктирип, кандай жыйынтыкка келсек болот. Бул кимдин адамы, кимге иштеп атат дегендин жообу ушул жерден чыгат да. Бул туура эмес. Бул өзүнүн оппонентин, өзү мамлекеттик каналдардан, ЛТР, бул биз жөнөкөй жарандар акча төлөп, биздин налогдон каржыланып турган канал да, бул мамлекеттик канал болуп эсептелет. Ошондуктан бул биздин берген аманатка кыянаттык болуп эсептелет, туура эмес нерсе. Биз ушунча жыл буга чейинки президенттер баардыгы ушундай туура эмес жол менен келип, бүгүн көрүп атабыз каякта жүргөн баардыгычы. Эгер азыркы киши деле, азыркы ошол эле президент болуп бараткан Жапаров жана анын айланасындагылар ушул жол менен кетсе, ондо биз эч качакка өзгөрбөйбүз да, кайра эле баягы жерге кайтып келебиз. Болгону кээ бир адамдар тилекке каршы ал нерсени түшүнбөй атат. Эртең түшүнгөндө ал убакыт уже кеч болуп калат. Мамлекеттик медиа жана массалык маалымат каражаттары аркылуу өзүнүн саясий атаандашына кароолоолорду жүргүзгөн үчүн эле Садыр Жапаровдун талапкерлигине каршы чыгып жатасызбы, же дагы башка себептери да барбы? Бир гана админ ресурс эмес, алар колдонуп аткан иш эмес. Мен каршы болгон негизги себептер мен бул эми объективдүү көз караштагы себептер, бул жөн гана кийим начар экен же көз кыйшык экен деген мындай сын пикир эмес, бул аргументтер менен айтып берейин. Биринчиси, Жапаровду эл алып келди деп да, бул такыр туура эмес нерсе да. Анткени эл алып келсе, аны 4-октябрь шайлоодо Мекенчил партиясынын 1-орун менен алып келет болчу да. 1-орун эмес, Мекенчил партиясы 12 миллион каражат кетирип дагы 7%-тик барьерди өтө алган жок. Былтыр 2019-жылы болгон Жапаровду колдоо митингине канча адам чыкты эле? Саналуу гана адамдар чыккан. Ал жерде Ташиев, Мамытов жана башка эч ким барган эмес. Андан мурунку жылдары деле ошондой митингдер болгон. Канча адам чыккан? Эч ким чыккан эмес. Аз эле өлчөмдө адамдар чыккан. Демек, кечеги болгон окуялардан кийин, 5-октябрда тополоңдон кийин мамлекетти башкарууга же болбосо убактылуу өкмөттү башкарганга ким моралдык укугу кимде бар эле? Биринчи 3 партияда жок болчу. Ошол эле Биримдик, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан. Анткени алар дал ошол партияларды деп болгон да окуялар. Калган партияларда жок эле, анткени алар 7% барьерди өтпөй калышкан.
бир партияда бар эле ошонун төрагасында, бул Бүтүн Кыргызстан партиясында. Анткени эң аз каражат кетирип, бул 6 миллион 900 миң тегерегинде. Бирок 143 миңге жакын элдин добушу менен алып келген партия, жалгыз партия ушул болчу. Ошондуктан моралдык укук, саясий укукта бир гана ушул адамда болчу. Бирок бул киши өзүн көрсөткөн жок. Мен премьер-министр болом деген жок, президент болом деген жок, эч нерсе кылган жок. Мыйзамдуу талаа келели деп отурду. Күн сайын видеодо кайрылуу кылды. Тилекке каршы эки тарап экиге бөлүнүп алып, ал убакта билесиздер, кечеге эле бир ай болгон окуялар. Жапаров, Ташиевтер бир жакка бөлүнүп алган. Бабанов деп, жана Тактагазиев жана башкалар экинчи тарап болгондагы бири-бирине каршы чабуулдар башталган. Эртеси Жапаров премьер-министр болду. Кайра биякта каршы бири-бирине каршы жүргөн адамдарды алып келип өзүнүн өкмөтүнө министр кылып дайындап койду. Бул дегени бардык эки тарапка тең мындай бийлик эле керек экенин бул ачык көргөзүп койду. Ошондуктан алдыңкы шайлоодо, келаткан шайлоодо эл ошол нерселерди эске алып туруп, анан шайлаш керек да, тандаш керек. Бул биринчи кезекте президенттик шайлоодо. Азыр бардык ойлоп атат, Жапаров бул өтө мындай бизди Кыргызстанды алып чыга турган адам деп атат да, бирок эки нерсени түшүнбөй атат да. Мыйзамды бузган адам эч качан бизди мындай мыйзамдуу жолго алып келе албайт. Бул бир. Экинчи нерсе, конституцияны бузуп атат. Бул өтө чоң оор кылмыш да. Бул узурпация деген нерсе бар. Конституциялык мыйзамдарды бузуу өтө чоң кылмыш болуп эсептелет. Бул мамлекетке, мекенге карата мындай кандай десем, кыянаттык менен барабар бир бузуу болуп эсептелет да. Балким өзү эмес, жандагылар ошого түртүп аткандыр. Бирок акырына келгенде өзү жооп берип калат да. Тарыхта ал кишинин аты мындай чыккынчы катары калып кетиши мүмкүн, эртең бул кетиште боло турган болсочу. Не үчүн колдобойм? Буга чейинки президенттерде, качып жүргөн президенттер сымал эле, азыркы бүт мамлекеттик машина ошол адамга иштеп атат. Бүт акимдер, айыл өкмөттөр, бүт жетекчилер ал кишиге иштеп, бүт бюджеттен айлык алган адамдарды президенттик шайлоого дайындап атат. Ар бир эч ким жалган деп айта албайт буну. Жер-жеринде бардык адамдар иштеп атат. Колдоп аткан адамдар ошол нерсени көрүп туруп эле жыйынтык чыгарса болот да. Бул киши буга чейинки эле кишилердин, президенттердин жолу менен баратса, демек эч кандай өзгөрүү болбош экенин түшүнүш керек. Андан кийинки да көп аргументтер бар. Мисалы үчүн жогорку кеңеш шайлоосу боюнча, конституция боюнча быйыл өтүш керек. Эч бир депутаттардын алардын мындай өздөрүнүн ишин эч ким жылдырып кое албайт да. Мисалы үчүн биз бир жерге ишке кирсек, биздин контракт 31-декабрда бүтсө, биз 31-январга чейин иштей албайбыз. Анткени контрактыбыз 31-нде бүтүп атат. Депутаттар деле ошондой сыяктуу. 28-октябрда бүтүп атабы, быйыл бүтүп атабы, кийинки жылга шайлоодо жылдырып койгон эч кимдин укугу жок аларга. Аны бир гана эл берет да, укукту. Мисалы үчүн 5 жылда биз бир беребиз. Мына партия өтөт, ошолор бизди башкарсын деп биз укукту беребиз. Алар өздөрүн жылдырып коет. Эгер өздөрүн жылдырып койсо, анда шайлоонун не кереги бар? Ошондой суроолорго биздин эл, жанагы опросторго катышып аткан эл, эртең шайлоого катыша турган адамдар ойлонуш керек. Эмне кылып койду деген суроолорду бир эле Мадумаровго бербестен, азыркы адамга, андан башкасына бардыгына ушул суроону бериш керек. Бул эмне кылып койду эле деп. Убагында кумтөр деп көтөрүлүп келген. Жеке адам катары мен же болбосо башка адамдарда эч кандай сөз жок, бирок биздин мамлекеттин башына бараткан адам бул саясий жактарына критика кылат адамдарчы. Ошол саясий адамдар туура эмес. Кумтөрдө аз 100 тоннадан ашык алтындын запасы бар. Аны буга чейин деле айтып келишкен. Азыр деле акыркы маалыматтарга карасаңар ошончодон андан ашык запас толтура. Бирок келгенде эле биринчи күнү эле кызматка киришип атып не деди? Улутташтыруунун же болбосо мамлекетке өткөзүүнүн кереги жок деди. Бул уже сөздөн кайткандык болуп эсептелет. Ал бир гана кумтөр эмес, бардык кендер боюнча ошентип айткан. Видеолорун көрсөңүздөр болот. Көлдүн жээгинде жүрүп, башка жерде ошол сөздөрдү айткан. Бардык кен казган компаниялар мамлекеттин эсебинен өтүш керек деген. Бүгүнкү бир да компания өткөн жок. 30 күндүк экономикалык амнистия бериш керек деди. Бүгүнкү күндө ким ошол амнистия боюнча келип акча төлөдү? Эч ким төлөгөн жок. Ал жон гана мындай популисттик бир кадам болуп эсептелет. Андан кийинки нерсе, бюджетте кийинки жылга бизде 40 миллиардка жакын мындай тартыштык бар да, дефицит бар. Ал нерсе деген эртең кимдир бирөө айлык ала албай калат, кимдир бирөө пенсиясын ала албай калат, же болбосо пособие ала албай калат деген сөз. Бирок ошону билип туруп, ал адам сөз берип атат.
100.000ге чейин кредити бар адамдардын проценттерин мен мамлекет кечип берет дегенчи. Эми ал бардыгына жагат, мага деле жагат, баарына жагат. Бирок ал реалдуу жашоодо мүмкүн эмес, анткени бизде 40 миллиард жетишсиз нерсе. Бул дагы нерсени ойлонуш керек адамдар. Мисалы үчүн шаарда бүт троллейбус машиналарды бекер кылам десе ишене бербеш керек. Анткени биз ал нерсени көтөрө алабызбы, бюджет көтөрө алабы, ал нерсеге ойлонуш керек да. Андан башка кандай нерселер? Мисалы үчүн жакшы адам катары сыпаттап атат. Мисалы үчүн эртең бизге кыянат кылбай жакшы иштеп берет депчи. Жакшы иштеп берген адам башынан жакшы иштеп баштайт да. Биринчи күндөн баштап, бир айдан же президентке келгенде эмес. Азыр президент дагы өзү, премьер-министр дагы өзү, жогорку кеңеш бүт тизе бүгүп буга кызмат кылып атат. Азыр бүт нерсени өзгөртүп кое турган азыртан биринчи күндөн кылса болот да, бирок тилекке каршы бир гана Ак үйдүн забору алдында андан башка эч нерсе өзгөргөн жок. Бардык адамдар кечеги эле чимкирикте жанында жүрөт, бүт соттор өз ордунда турат, бүт кечеги жаман көрүп жүргөн коррупционерлердин бардыгы ушул адамдын жанында жүрөт. Ошондуктан ошон үчүн мен колдойм, анткени ишенбейм эртең бир нерсени өзгөртүшүнө. Жаңы келген бийлик менен эски депутаттарыбыз биригип, жаңы баш мыйзамдын редакциясын сунуштап жатышат. Анысын ар ким ар түрдүчө сындап жатпайбы? Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Конституция деген бул коом менен ошо биздин башкаруучуларыбыздын ортосунда бул келишим да. Бул биздин калк ал нерсени түшүнүш керек. Бул келишим, мисалы бир адам менен келишим кылсак дагы эки тарап ошол келишимге бекем болуш керек да. Бир тарапты эч ким бузбаш керек. Эгер келишимди жогорку жакта турган ошол жетекчилер азыр бузуп аткан болсо, эч кимди кепилдик бере албайт. Эртең башка кызматка келгенде да алардын да так иштеп берет депчи. Анткени мамлекеттин бирден бир мындай кандай айтсак, ыйык бир мыйзамын алар бузуп атса, эртең андан башка мыйзамдар жөн эле уру ойнобой коет да. Ошондуктан бул туура эмес нерсе. Конституция өзгөрүш керек. Бирок ал мындай бир айда, 2 ай же 3 айда эмес, 1-2 жыл, керек болсо 3-4 жыл мындай коомдук талкуу кылып, керектүү жерлерин мындай экспертизадан өткөзүп, узак мөөнөттөн кийин анан өзгөртүүгө душар болуш керек. Бирок бир айда, бир жумада же болбосо 3 айдын ичинде эмес. Мына 5-октябрдан бери бир ай өттү, 1,5 ай өттү. Конституциянын уже жаңы бир редакциясын кече 80 депутат алып чыкты. Алып чыккан депутаттар биримдик, мекеним Кыргызстан. Негизи ошол депутаттар болду. Кечеги 5-октябрдагы окуялар ким үчүн болду эле? Ошол депутаттар келбесин деп болгон да. Мындай логика кайда деген нерсе болот да. Анан Конституцияны өткөзүп коюш үчүн көп мындай кыйтыр жолго барышат да. Мисалы Атамбаев убагында баягы бир жыныстуу адамдар турмуш курууга мүмкүн болбойт деген нерсени киргизишкен да. Көп адам колдоп туруп, Конституцияны колдоп өткөзүп коюшкан. Азыр деле мисалы депутаттардын санын кыскартабыз деген сыяктуу мындай элге жага турган нерсени колдонуп, артынан чоң бир мындай өздөрүнө керек нерсени өткөзгөн аракет кылып атат да. Ошондуктан Конституция бул азыркы чыгарган редакциясы бизге туура келбейт. Ал өтө бизди мындай туура эмес жолго алып барат. Ал жерде президент эч кимдин алдында эч кандай көз карандысыз, отчет бербейт эч кимге. Депутаттар эч нерсени чечпейт, закон кабыл алуу. Мисалы бир эле мисал келтирейин. Болочокто болгон президент эгер ушул Конституция иштей турган болсо, тиешелүү закондор жок болсо, өзүнүн указы менен өзгөртүүлөрдү киргизип кое алат деген нерсени коюп атат да. Мисалы президент бир закон, бир мисалы жолго тиешелүү бир тармакта закон жок болсо, указ жазып туруп эле ошол жол тармагын тейлеп коет деген нерсе да. Ал президенттин указы мындайча айтканда биздин Конституциядан дагы, мыйзамдардан да бийик тура турган деңгээлге чыгарып койду. Ошондуктан бул туура эмес. Анткени бир адам абсолюттук бийликке ээ болуп калат да. Бул мындай мамлекеттик бийликтин узурпациясына алып барат. Узурпация болгон жерде адилетсиздик болот, адилетсиздик болгон жерде сөзсүз түрдө эртең кандайдыр бир толкундоолорго же бир кагылышууларга алып келиши мүмкүн. Улан мырза, сизге эркин микрофон берели. Өлкөбүзгө, элибизге каалоо тилектериңиз же болбосо кайрылууңуз бардыр. Кыргызстандыктардан, биздин элибизден мен мындай сураныч катары кайрылып кетем. Алдыбызда бизде көптөгөн шайлоолор күтүп турат. Негизги эң жакын арада келип аткан бул президент шайлоолу эсептелет. Президенттик шайлоодо баягы массалык маалымат каражаттары биздин башыбызга сиңирип койгон маалыматтарга таянбастан өз алдыбызча анализ кылганды үйрөнөлү.
Болбосо билесиздер, ким бийликке келсе ошол адамдын сөзүн же болбосо ал адамды айга күнгөй теңеген, анын оппоненттерин баягы иттен жаман кылып көрсөткөн ар кандай каралуулар жүрүп келет. Көпчүлүк адам аны анализ кылбастан эле ишенип кете берет да, шайлоо күнү ошо туура эмес адамдарга добуш берип коет. Ошондой болбош үчүн кимдир бирөөнү каралап атса, ошол адам жөнүндө маалыматтарды окуп, интернеттен издеп, өзүбүз анализ кылып туруп, анан мындай жыйынтык чыгарган келишибиз керек да. Кимдир бирөөнү жасалма каралап атса, демек түшүнүңүздөр, ал адам ошол адамдарга каршы бир мындай туруп бере ала турган таза адамдар бир экенин түшүнсөңүздөр болот. Дагы бир жолу суранып кетем, анализ кылышты үйрөнөлү, туура тандашты үйрөнөлү. Критика кылган бул туура эле. Конструктивдүү критика кылыш керек. Баягы кылган ишине, айткан сөзүнө, же болбосо бандай туура эмес кадамдарына. Эч качан үй бүлөсүнө, же болбосо бандай туура эмес сөздөр менен атап, көрбөгөн нерселер менен атаган бул туура эмес болуп эсептелет. Акыркы 30 жылдын аралыгында ошол Мадумаровго карата иш-чаралар, каралоолор бул дайым болуп келген, азыр дагы болуп атат. Буга чейинки бийликтер кандай караласа, азыркылар андан 2 эсе ашып түштү дагы, жок эле бандай орусча айтканда абсурдный темаларды каралап атат. Жок эле ак сыяк кубасына кошуп койду. Бул деген өтө туура эмес жол болуп эсептелет. Адашып калбайлы, туура тандайлы, ошондо гана өнүгөбүз. Чоң рахмат, кымбаттуу убактыңызды аябай биздин студияга келип, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен чындыктын кырдаал берүүсү өз көрсөтүүсүн аяктайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге да чоң рахмат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.